мен бұл пост фестивалмен хирург болып істеген. Дейін хирургтың деп ойлап жүргем да. 2 саат операцияны зәтканы чөптөккө салып кете берсем да. Байкуш медицинский дайында 24 саат ошол бетапта карапсыз да. Ал ошон үчүн бетапта медалдардын ошол турмушу иштеген ишин көрүп алгандар. Мен келгендеги мурун палаты бир заслуженный алган экен, мына кейинен былтыр 2 заслуженный медальга бердим. УКМКнын кызматкерлери саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди аэропорттон сурак алышты. Бул тууралуу Акипресс агенттигине Бейшеналиев өзү билдирди. УКМКнын кызматкерлери 2 күн аңдышты. Аэропорттон кармашты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык Көл облусундагы координатору менен бирге кеңешчимде кармалган. УКМКнын кызматкерлери аны коркутуптур. Мен УКМКнын Ысык Көлдөгү жетекчисине телефон чалгам. Кеңешчимди кое беришти. Мен УКМКнын Ысык Көлдөгү жетекчисинен кеңешчимди коркуткан кызматкерлерди жумуштан алууну сурангам. Ал муну коркутуу катары кабыл алыптыр, деди Бейшеналиев. Ал аны экинчи жолу кармаганга аракет кылып жатышканын белгиледи. Мен 1-июнга чейин Германияда болом. Алтын балалык борбору ачылбаш үчүн мени каматкылары келип жатат, деди министр. Ал кече 15 майда Германияга учуп кетти. Өзүнүн айтымында ал жакта эл аралык форумга катышат. 13 майда УКМК саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык Көл облусундагы координаторун пара алып жаткан жеринен кармаганын жарыялаган. Аны менен бирге саламаттыкты сактоо министринин коомдук башталыштагы кеңешчиси да кармалганы белгилүү болгон. Булак бара келди. Германиянын мурдагы лидери Ангела Меркельдин кеңешчиси, немец армиясынын отставкадагы генералы Эрих Ват Украина Россиянын куралдуу күчтөрүнүн кубатын балабай жатканын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Россиянын куралдуу күчтөрү абдан кубаттуу. Жерде да, абада да артыкчылыкка ээ. Киев Донбассты аскерий жол менен кайтара албайт. Украинанын чыгышында окуялар кайсыл жагына өнүгөрүн бир гана Россия аныктайт, деди Ват. Былай болса ертең уже бас баштайбыз асфальтты. Алматы Бишкек Ташкент жолу объездной 236 километрдан 255 километрга чейин асфальт төшөлдү 15 тонна. Баягы иш-чарадан кийин знактар коюлуп өз ордуна. Пешеходный разметка буюрса, жакын арада погода ачылса чыга баштайбыз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстандагы 300 жеке менчик медициналык клиниканы жаба турганын билдирди. Ал журналист Лейла Саралаевага берген маегинде текшерүү учурунда 100 менчик клиниканын 3-4-өнүн гана лицензиясы болгонун айтты. Көрсө 30 жылдан бери медициналык борборлорду эч ким текшербептир. Лицензиясы эч бир нерсеси жок, иштеп жүрүптүр. Мисалы Ош базарында 8 аборт жасоочу мекеме бар. Ар биринде күнүнө 20 кыз келин боюнан алдырат экен. Канчалаган тагдыр талкаланууда. Мен азыр үй бүлөлүк медицина борборунун барына мыйзамдуу аборт жасоочу жай ачып жатам. Купуялуулук сакталат. Эч бир жерде катталбайт. Жаза баскан жаш кыздар башка бирөөнүн атын айтып да келе берсе болот. Ош базардагыдай жерден боюнан алдыруунун кесепетинен бир нече ооруларга чалдыгып, тукумсуз болуп калышууда, деди Бейшеналиев. Министр учурда өлкөдө медициналык кызматтарды көрсөткөн менчик клиникалардын 50% текшерилип бүткөнүн кошумчалады. Аны менен катар клиникалардын мыйзамсыз иштери боюнча бардык маалыматты укук коргоо органдарына жибергенин, бирок бир дагы иш аягына чыкпаганына нааразы болду.
Мен бул маселе боюнча көтөрүп баштаганда өйдө жактан сен прокуратура менен сотторду сындабай, өз ишиңди кыл дешти. Ошентсе да мындай иштерди аягына чыгарам деди министр. Мындан сырткары ал дагы бир текшерүүнүн жыйынтыгы менен 12 медициналык колледж жабылып жатканын белгиледи. Булак Саясат Кежи.